Мусанын биринчи китеби. Башталыш. Биринчи бап. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Жер болсо көрксүз ээн болчу. Түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө каалгып учуп жүрчү. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Анан Кудай суулардын ортосунда мейкиндик болсун. Ал сууну суудан бөлүп турсун деди. Ошентип Кудай мейкиндикти жаратып, мейкиндиктин астындагы сууну мейкиндиктин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Так ошондой болду. Кудай мейкиндикти асман деп атады. Кеч кирип таң атты. Экинчи күн өттү. Анан Кудай асман астындагы суулар бир жерге чогулсун, кургактык пайда болсун деди. Так ошондой болду. Кудай кургактыкты жер деп атады. Ал эми чогулган сууларды деңиз деп атады. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошондо жер өсүмдүктөрдү, уруктуу чөптөрдү, өстүрүү боюнча жемиш берген мөмөлүү дарактарды өстүрүп чыгарды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Үчүнчү күн өттү. Анан Кудай күндү түндөн ажыратуу үчүн, мезгилдерди, күндөрдү, жылдарды белгилөө үчүн асман мейкиндигинде күн, ай, жылдыздар болсун. Алар жерге жарык берип туруу үчүн асман мейкиндигинде чырак болуп турсун деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай эки чоң чыракты, күндү башкаруу үчүн чоңураак чыракты, түндү башкаруу үчүн кичирээк чыракты жана жылдыздарды жаратты. Кудай аларды жерге жарык бериш үчүн, күн менен түндү башкарышы үчүн, жарыкты караңгыдан ажыратышы үчүн асман мейкиндигинде жайгаштырды. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Төртүнчү күн өттү. Анан Кудай суу тирүү жандыктарга толсун, жер үстүндө асман мейкиндигинде канаттуулар учсун деди. Ошентип Кудай чоң балыктарды, сууда быкылдаган майда жандыктарды, ар кандай канаттууларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди. Тукумдап көбөйгүлө, деңиз сууларын толтургула, канаттуулар да жерде көбөйүшсүн. Кеч кирип таң атты. Бешинчи күн өттү. Анан Кудай жер тирүү жандыктарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды, малдарды өз өстүрүү менен чыгарсын деди. Так ошондой болду. Ошентип Кудай малдарды, жаныбарларды, жерде сууда жашоочу жаныбарларды өз өстүрүү менен жаратты. Кудай мунун жакшы экенин көрдү. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жаныбарларга, жерде сууда жашоочу жаныбарларга, бүт жер үстүнө бийлик кылышсын. Ошентип Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнесине окшоштуруп жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Анан Кудай аларга мындай деп батасын берди: укумдап тукумдагыла, жер жүзүн толтургула, жерди ээлегиле жана деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, жер үстүндөгү бардык жан жаныбарларга бийлик кылгыла. Анан Кудай дагы мындай деди: мен силерге бүт жер үстүндөгү өстүрүү боюнча жемиш берген ар кандай өсүмдүктөрдү, ар кандай мөмөлүү дарактарды бердим. Ушулар силерге азык болсун. Ал эми жер бетиндеги бардык малдарга, асмандагы бардык канаттууларга, жерде сууда жашоочу тирүү жаныбар ар кандай жаныбарларга бардык өсүмдүктөрдү азык кылып бердим. Так ошондой болду. Ошентип Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгын карап, абдан жакшы экенин көрдү. Кеч кирип таң атты. Алтынчы күн өттү. Экинчи бап. Асман менен жер жана алардын бардык кошуундары ушундайча жаралып бүткөн.
Ошентип 7-күнгө оогондо Кудай өзүнүн жаратуу ишин бүтүрдү. Өзүнүн баардык иштерин бүтүрүп 7-күнү эс алды. Анан Кудай 7-күнгө батасын берип, аны ыйыктады. Анткени Кудай өзү жараткан жана жасаган баардык иштерин бүтүрүп, ошол күнү эс алды.